Кийинки сөз Козуев Алишер Абибилаевичте. Рахмат. Жамила Кубанычбековна. Тилек Кыдырмович, сизде буга чейин бир министр болом деген амбиция болгонбу? Бала кезинде тилек кылчумун, өсөм тилегим орундалып атат, өсөм жакшы аткарайын деп ошон үчүн келип атам. Жакшы тилеген ой максатыңызга жетиңиз. Анан экинчи мына жол фонду боюнча кандай сиздин оюңуз? Убакыт токтотуп койгулачы, аппарат. 10 секунд жөн эле кетти азыр. Жол фонду боюнча ошо мен жана жогоруда айтып кеттим элем, азыр да ошо айтайын неме деп. Жана полоса отвода, потом полоса тиги немеде жол бөлүндө жана жолдун жээгинде жерлер боюнча ошолорду баарын биз арендага берип, ошол себеп менен толтуралык деген немебиз бар. Ошо жол жана жогоруда айтып кетпедикпи? Титулга каралбай калган жолдордун баарын тең ошол өзүбүздүн ошо фондубуздун акчасы менен каржылап, ошол жумуштардын баарын аткаралык депчи. Рахмат. Кыргызстан боюнча ар бир жолго сиз жооптусуз да азыр эми. Кудай кааласа, туурабы? Ооба. Айыл өкмөттүн балансындагы же дагы башка дагы баланстарды өзүңүзгө алышыңыз керекписиз? Эми немеде жана акырындап алабыз өзүбүздүн балабызга. Себеп дегенде биз госпредприятияны түзүп атпайбызбы? Эмне себептен акырындап? Сразу алсаңар болбойбу? Эми техниканы өзүбүздүн күчүбүзгө жараша акырындан алсак болсо болот, ошонун баарын алабыз деп. Сиздерде азыр жаңы термин чыгып атат, титулга 5 километрден жогору жолду киргизебиз деген. Ошону кайсы акылдуу ойлоп чыкты аны? Жол жана мен айтпадымбы тиги неме деп. 1 километрге барган ошол жактан расходубуз менен 5 километрге барган расходдор болсо ошол неме да тиги үнөмдүү сыяктагандай кылгандай кылып ошол жакшы жолда ошо салганыбыз көрүнөт. Бул эми сунушубуз да. Сунушту региондордон да мындай коомдуу талкуудан өттүбү? Жок. Бул мен айткан сунушум болот да, бияктан ушундай кылсак жакшы болот, көрүнгөрөт. Ишибизди жасап атканыбыз көрүнөт да. 2023-кө канча километр жол пландаштырып атасыз? Эми азыр титулду карайбыз, анан буюрса сизге жоон айтам. Ошону кат жүзүндө берип койсоңуз сөзсүз түрдө. Кийинки суроо бул энергетика министри Талап Өмүкеевич. Сиздерде урматтуу президентибиздин саясатын колдойбуз деп ротацияны баштагансыздар да. Керекпи өзү негизи ротация? Биздин энергия системасына ротация кылса, ошол ПЭСтердин генеральный директорлорун кылса болот, а бирок ылдый РЭСтерге, энергосбыттарга кереги жок деп ойлойм да. Анткени өзүңөр билесиңер, бизде канча деген подстанциялар бар, линиялар бар. Ошол районду жаттап үчүн жок дегенде 5 жыл өтөт. Начальник РЭСке, главный инженерге схемасын түшүнүп бүтүш үчүнчү мисалы. Анан бул шаарлар бар, өзүңөр билесиз, Бишкек шаары, Ош шаары. Бул биздин бияктан барган жаңы кесипкөй биздин инженерлерге бул аябай кыйынчылыкты туудурат да. Туура айтасыз. Сизге чейинки мурдагы министр Бөрк Алдышы баш алып, райондук деңгээлдеги жетекчиликке чейин ротация кылганда, мисалы Чоңалай районго Жумгалдан алып барып атасыңар. Ал жерде силер бир эле мыйзам менен иштейсиңер да бардыңар. Туурабы? Энергетика мыйзам менен эле иштейсиңер. Эми ошого эми районго чейин барганда шарт жок да, эми ар бир ошо райондогу жетекчи, ошол жердеги кадр ар бир жердеги коен жатагына чейин билет да. Ошолорду эле койсоңор жакшы болот го дейм. Бүгүнкү күндө ошол эң эле көйгөйлүү маселе бул турак жай менен обеспечить керек болуп атат. Анан баарынын эле бала бакырасы бар, бала бакча, мектеп, кээ бирөөнүн келинчектери иштейт экен. Ошондой маселелер көп да, көйгөйлүү маселелер. Анан кошумча биздин энергия секторуна түшкөн мындайча айтканда финансылык каражаттар көп кетип калып атат да. Рахмат. Бакыт Эргешевич, 4 министрди пакети менен бир алып келип атасыз. Эми бул чоң ишеним менен алып келип атасыздар. Эми самый главный, Аллах Таала насип кылган болсо, жумушуңуздарды баштасаңыздар, иштериңиздерге ийгилик. Бир гана эми ушунчалык
чоң үмүт менен, чоң ишеним менен келип отурганда ишенимди актап бериңиздер. Азыр сиздерден бир эме сураганга эрте. Чөжөнү күздө санайбыз дейт. Ошого ийгилик силерге, бардыңыздарга. Рахмат.